Мен 18 жаштамын. Мен Үмүт Надежда деген борбордо окуймун. Бул атайын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн мектеп. Бул жакта уже 8 жашыман баштап окуймун. Мен бийге алектенемин. Мага аябай бий жагат. Бий менен бийлеп баштаганыма 6 жыл болуп калды. Бий менен аябай көп деңгээлге жеттик. Чет өлкөлөргө чыгып, көп жерлерди көрүп, дагы астта дагы пландар бар, дагы көп жерлерге барып келишке. Мен өзүм болсо музыка менен алектенемин. Мен азыр окуп жатамын. Пианино ойногонду жакшы көрөм. Азыркы моментте ошо үйрөнүп атамын да. Өзүм үйүмө негизи каникул сайын барып турам. Сабак учурунда бияка келип круглосуточный группада жашап окуп турам. Бул уже экинчи үйүм деп айтсам болот, потому что мен биякта уже 8 жашыман баштап 18ге чыктым. Воспитательдерим өзүм эжемдей, балдарым өзүмдүн инелеримдей, сиңдилеримдей, потому что биякта чоңоюп, биякта өсүп, бияктан көп нерселерди көрүп неметтим да. Биздин мугалимибиз Эрмек байке бизге деле аябай жакын болуп калды, өзүнүн байкемдей эле. Потому что тоже кичинекей кезибизден бери бизди машыктырып келатат, ар кайсы жерлерге чыгарып келатат. Аябай өзүнүн байкеңдей эле да. Эми максатым азыр мектепти бүтө элекмин быйыл, последний год. Бүтүрүп, университетке тапшырып, жакшы бүтүрүп, мен өзүмдүн оюмча биякта эле кайра ушу биздин эле балдарга сабак берип, музыка өтүп, ушакта эле иштейин деген пландарым бар. Кыргызстанды мен өзүм аябай эле жакшы көрөм, өзүм мекенинде. Бирок башка мамлекеттерге караганда биздин Кыргызстан уровени бир аз ылдыйраак да. Потому что чет өлкөдө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бүт неме условиялар бар да. Например, пандус, бир жака бараарда мындай кыйналбай эле өз алдынча барып жүрө беришет. Биздин Кыргызстанда даже элементарный кичинекей магазинге кире албайсың, мындай бүт жерде тепкичтер, маршруткага кире албайсың. Бактылуулук деген когда семьяң жанында аябай чоң бир нерсе, өзүң каалаган нерсең болгондо аябай бактылуу болосуң. Ошо бактылуулук деген менин оюмча ушул деп ойлойм.